Коян жылынын сапары қарып, эшигибизди мына балыкчылык кагып келди. Ушул жыл барыбызга жакшылыктын, бакыттын, жана ийгиликтин жылы болсун. С Новым годом! Пусть он примчится с доброй вестью, миром и добром. И пускай мечты осуществятся и наполнит счастье каждый дом. Ушул жылы жакшылыктар көп болуп, ар бир үйдө жакшылыктын, бакыттын ыры жаңырып турсун. И запомните этот удивительный момент. Вы просто оглянитесь, и вы поймете, что вы дома, рядом с вами самые близкие и родные. В России Новый год отмечают долго, весело и шумно. Праздник начинается 31 декабря и заканчивается в 10 числах января. А знаете, как отмечают Новый год в Кыргызстане? Кыргызстандыктар жаңы жылды өзгөчө майрам катары белгилешет. Бардыгы бири-бирине жакшы каалоо тилектерди айтышып, жаңы жылды өзгөчө тосуп алышат. Классно. А как отмечают Новый год в Волжском государственном университете? Ош мамлекеттик университети бул бир үй бүлө. Бардыгы жааматы менен чогулушуп, бири-бирине белек бекчектерди беришип, жаңы жылда жакшы каалоо тилектер менен тосуп алышкан. Кандай өткөндүгүн сынабыдан кошо көрбөйлү кызым? Давайте, Дедушка Мороз. Ош мамлекеттик университетинин кече футбол командасына бразилиялык оюнчу кошулду. Ушул жана башка Ош мамлекеттик университетинде бир апта ичинде орун алган жаңылыктарды таныштырып, алдыңкы мүнөттөрдө мен Асылбек Тагайбек уулум, саламатсызбы? Ош мамлекеттик университетинин кече футбол командасына бразилиялык оюнчу кошулду. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген студент Алинага ректор акыркы үлгүдөгү электрондук араба белек кылды. WorldSkills аймактык кароо сынагында индустриалдык педагогикалык колледжи жеңишке жетишти. Дидактика гезити 5 жашта. Ош мамлекеттик университетинин кече футбол командасы Суперлиганын биринчи айланпасында 16 упай алып, турнирдик таблицада 2-чи орун менен кийинки айланпага өттү. Ректор Кудайберди Кожобеков команданын 2-чи айланпага өтүшү менен куттуктап, бразилиялык футзалчы Даниэль Энрикени жаматка таныштырды. Футзалчы Даниэль Энрике буга чейин Бразилиядагы кече футбол боюнча күчтүү жана мыктылыгы боюнча 2-чи орунда турган жаштар курама командасында ойноп келген. Чындыгында биздин ушул футзал аз убакыттын ичинде жакшы көрсөтүштөргө ээ болуп жатат. Ошмунун кечи футбол курама командасына бразилиялык оюнчу кошулду. Ошмунун кечи футбол командасын Суперлиганын биринчи айланпасында 16 упай алып, турнирдик таблицада 2-чи орун менен кийинки айланпага өттү. Ректор 2-чи айланпасына өтүшү менен куттуктап, бразилиялык футзалчы Даниэль Энрикени жааматка таныштырды. Быйылкы 24-жылы ошол чемпиондукту алабыз деген жакшы чоң тилектерибиз бар. Бүгүн ошол бизге келген жаңы оюнчулар менен, легионерлер менен жолуктук. Ал жерде өзүбүздүн республиканын ичинен келгендер, андан сырткары сырттан келген дагы ошол Бразилия өлкөсүнөн келген бир легионерибиз бар. Бул жигитти дагы ошол макулдашуу аркылуу келип, тиешелүү келишимдерди түзүп, бул жердеги зарыл шарттардын баарын жасап берип, биз ушул университеттин клубунда ойнотуп атабыз. Бразилиялык Даниэль Энрикеден сырткары 2-чи айланпада Ошмунун футзал университет кичи футбол курамасы Марлен Жолдубаев, Мухаммед Аскарбеков, Ильяс Чотпаев, Денисбек Амандык уулу жана Исломбек Кудайбердиев менен толукталды. Окуу жайдын курама командасында 22 оюнчу ойнойт. Бул мондай этап менен өтөт. Ошончо азыр 2-чи айланпада биздин биринчи оюнубуз эртең 28 декабрдан 29 декабрь күндөрү болот. Андан кийинки оюндар январь айында 12-13 Бишкек шаарында, бир оюнубуз Нарын шаарында болот атат. Кыргыз Республикасынын кечи футбол боюнча ассоциациясынын чечими менен чемпионат жаңы формат боюнча баштапкы, буфердик жана финалдык болуп 3 баскычта өтүп жатат. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Жаңы жыл алдында Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген студент Алина Азамат кызынан кабар алды.
Ректор ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген студентке акыркы үлгүдөгү электрондук араба белек кылды. Алина төрөлгөндөн бери баспай калган. Учурда ал Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык коллежинин дизайн адистигинин 2-нчи курсунун студенти. Каарманыбыз тууралуу кийинки материалды чогуу көрөлү. Алина, жакшысыңбы? Ооба, жакшы. Канчанчы курста окуйсуң? Экинчи курста. Окуулар жакшыбы? Ооба. Аяктан келип кыйналып аттың беле? Келе албай аттың беле жекеде? Келе албай аттым. Келе албай аттың беле? Эми буюрса келип мына акыркы этажга чейин чыгып, түшүп, балдар менен кош аудиторияларга кирип окуйсуң. Алина Азамат кызы Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык коллежинин 2-нчи курсунун студенти. Учурда дизайн адистигинде билим алат. Ал 1-нчи топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген студент. Буту баспагандыгына байланыштуу окууга баруу Алинага бир топ кыйынчылык жаратчу. Мындан улам Алина аргасыз онлайн билим алууга туура келген. Бирок ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген студент үчүн ар тараптан колдоо максатында окуу жай тарабынан акыркы үлгүдөгү электрондук араба алынып берилди. Аркага. Токто. Алдыга жүрчү. Кандай бурат эки жака? Бул жака. Бул жака болгондо жака. Азыр бул жака бурса ошо. Мурунку машина андай эмес беле? Жок. Былтыр келатканыбыз жыгылып. Буга чейин бул кызды ошол үйүндө окуганга, онлайн окуганга мүмкүнчүлүк берип, окутуучулар түздөн түз өздөрү чыгып консультация берип, ушинтип жардам берип келген болсо, буюрса бүгүндөн баштап кадимки биздин берки студенттер сыяктуу эле бул кызыбыз дагы ошол коллежге келип, бардык этаждарда кайсы аудиторияларга болсо эл менен кошо кирип, сабак окуганга мүмкүнчүлүктү жаратып беребиз деп атабыз. Алдыда Алина жекече сабактарды өтүүгө ыңгайлашкан каналарда билим алат. Аны менен катар Алина окуу жайдын контракттык төлөөдөн толук бошотулуп, бекер окуйт. Эми Алина жаңы үлгүдөгү ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн электрондук арабасы менен 2 же андан ашык кабаттуу окуу имараттарынын тепкичтеринен кийинки кабатка көтөрүлүшү үчүн электрондук атайын лифттерде эч кандай тоскоолдуксуз жүрө алат. Кудайберди агайга ректорубуз чоң ыраазычылык билдиребиз биринчиден директорге, андан кийин Бакыт агайга бизди колдоп кайсы жактан болсо дагы булактап бизге ушундай кубанычта болуп турабыз жаңы жылга каратачы. Кличкама жазып калды, биз да муктаж элек ушундай басалган кызым бар эле деп бул жактан. Ошол күнү эле мен Нурбек Алимовго чыктым. Анан Ош мунун ректору Кудайбергенге чыктым. Чыккан момент эле отказ кылган жок, сразу эле макул жардам берели деген жакшы ой тилек максаттар менен ушул ишке ашырып атат. Эми эмне дейм, ушул кызыбыз келечекте жакшы кыздардан болсун, келечеги кең болсун, апасына да ийгилик каалайбыз. Ош мунун жааматына чоң терең ыраазычылык билдирем. Ош мамлекеттик университетинин окуу корпустарында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн шарттар түзүлгөн. Ар бир окуу имараттарынын негизги кирүү тепкичтерине пандустар, кармооштор орнотулган. Имараттардын ар бир кабатка чыгуучу тепкичтерине кармооштор орнотулуп, тепкичтердин сырдалуусу атайын көзү начар көргөн жарандар үчүн ыңгайлаштырылып сырдалган. Асылбек Тагайбек уулу, Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Ош мамлекеттик университетинин студенттери кышкы каникулдагы салуусу боюнча окуу жайдын бакалавр баскычында окуган студенттер 1-7 январга чейин эс алып, 8 январдан 20 январга чейин кышкы сессиясын тапшырышат. 22-28 январга чейин эс алып, 29 январда кадимки тартипте сабактар башталып, студенттер жазгы семестрде окушат. Өзгөн медициналык коллежинен сырткары коллеждерде билим алган студенттер 1-14 январга чейин эс алып, 15-27 январга чейин кышкы сессиясын тапшырышат. 29 январдан кадимки тартипте сабактар башталып, студенттер жазгы семестрде окушат. Ош мунун Өзгөн медициналык коллежинин студенттери 1-7 январга чейин эс алышат, 8 январдан 13 январга чейин модуль, ал эми 15-27 январга чейин кышкы сессиясын тапшырышып, 29 январдан 4 февралга чейин дем алышат. 5 февралдан кадимки тартипте сабактар башталып, студенттер жазгы семестрде окушат. Индустриалдык педагогикалык коллежинин 3 курсунун студенти Наргиза Жолдошбай кызы
республикалық WorldSkills аймақтық қорғау сынағында бірінші орынға ие болды. Қару сынақ 26 декабрда Ош мемлекеттік университетінің оқу өндіріш комплексінде өтіп, аға мода технологиясы әдістігі бойынша білім алып жатқан колледждерден жана кесіптік лицейлердің студенттері, оқытушылары қатысты. Кененірек кейінгі материалда. Ош мемлекеттік университетінің номер 1 жатақханасының 1 қабатында жайғашқан оқу өндіріштік комплексте мода технологиясы әдістігі бойынша білім алып жатқан колледждерден жана кесіптік лицейлердің студенттер арасында WorldSkills 2023 аймақтық таймаш өтті. Азия бөлүнтү өнүктүрүү банкы каржылаган, андан кийин билим берүү министрлигинин уюштуруусунда, анан негизги спонсорлордун уюштуруусунда бүгүн WorldSkills деген чемпионат профессия өткөрүп атабыз, кесиптердин чемпионатын өткөрүп жатабыз. Сынақта түрдүү стилдеги кийимдерди жаратуу боюнча дизайн багытында окуган студенттерден турган адистер кийимдердин дизайнын, эстетиканын жана тигүү технологиясынын негизинде таймашышты. Процесс моделдин дизайнын түзүү жана үлгүлөрдү курууда автоматташтырылган кесүү жана өндүрүш процессинин технологиясы боюнча этабында кийимдердин моделин чийип көрсөтүштү. Жыйынтыгында индустриалдык педагогикалык колледжинин 3-курсунун студенти Наргиза Жолдошбай кызы республикалык WorldSkills аймактык коргоо сынагында 1-орунга ие болду. Сынакка 51 окуу жайы, анын ичинде 9 колледж жана 42 кесиптик лицейлердин студенттери жана алардын насаатчылары, окутуучулар жана студент жаш адистер катышты. Жаш адистердин өнөрлөрүн сертификацияланган эксперттерден турган калыстар тобу баалады. Арасында бир номинант болот. Биринчи орунга регион Оштун атынан, ошондой региональный боюнча Оштун атынан бир конкурсант барат. Национальный Бишкекте болот. 3 күн же 2 күн болот сынак. Бишкекте уткандан кийин, уже национальный уткандан кийин международный сынакка барылат. WorldSkills Лионго барылат. Сынактын жеңүүчүлөрү Бишкекте өтүлүүчү улуттук мода технологиясы аталышындагы сынакка жолдомо алышат. Окуу өндүрүштүк комплексте студенттер окуу менен катар практикалык көндүмдөрдү айкалыштырат. Аталган комплекстен даярдалган өндүрүштөр Ош мамлекеттик университетинин фермалык дүкөнүнө сатыкка чыгат. Ош мамлекеттик университетинде илимий изилдөөнүн Европада жана Германияда каржылоо булактары аттуу илимий методикалык семинар өттү. Семинарга спикери Германиядагы нанотехнология илимий борборунун илимий координатору, техникалык илимдердин хабилдүү доктору профессор Талант Рыспаев болду. Кененирээк төмөндөгү материалда. Азыркы негизги айта турган мисалыбыз нанотехнология боюнча ушул соц нанотехнология илимий өндүрүштүк ишкананын мисалында. Ош мода илимий изилдөөнүн Европада жана Германияда каржылоо булактары аттуу илимий методикалык семинары өттү. Ош мамлекеттик университетинде негизинен 26 жылга чейин стратегиялык приоритеттер катары бир 7 багытты мындай мерчемдеп алганбыз. Ошонун бир приоритеттин негизги бир приоритети, өзөктүү приоритети бул Ош мамлекеттик университетинде илимий изилдөөнү жана инновацияларды трансформациялоо деген бир приоритет бар болчу. Илимий методикалык семинарды нанотехнология жана аны колдонуу жөнүндө Европанын жана Германиянын илимди каржылаган фонддору долбоорлорду жазуу жана аткаруу боюнча маалыматтар айтылды. Жыйын эл аралык долбоорлорду аткарууга боло тургандыгы боюнча профессордук окутуучулук курамга кененирээк маалымат жеткирүү максатында уюштурулду. Буга чейинки ушул мамлекеттик атамекендик долбоорлор, министрлик тарабынан каржыланган долбоорлор, Ош мода өзү гранттарды бөлүп каржыланган долбоорлор аткарылып келди. Профессор Талант Рыспаев эл аралык деңгээлдеги белгилүү окумуштуулардын бири. Ал Германияда 20 жылдан ашуун илим менен алектенип, студенттерге металлургия жана машина куруу боюнча лекцияларды окуп келет. Окумуштуунун эмгектери учурда медицина, авиация, машина куруу тармактарында кеңири колдонулат. Алардын айлануучулардыгы Ош мамлекеттик университетинин дидактика гезитинин 5 жылдык маракесине карата интернет торундагы гезиттин оордат алышындагы форум өттү. Форумга Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын райондук жана шаардык гезиттеринин башкы редакторлору,
Журналисттер, окуу жайдын профессордук окутуучулук курамы, студенттер катышты. Форумдун алкагында облустук, райондук жана шаардык гезиттеринин башкы редакторлорунун башын бириктирген Алтын калем клубу түзүлүп, резолюция кабыл алынды. Ошто журналисттердин башын бириктирип, бир топ мыкты демилгенер. Ош мамлекеттик университетте дидактика гезитинин 5 жылдыгына арналган интернет доорунда гезиттин орду аталышындагы форум өттү. Ошончо окурман кайсы жакта болсо биз ошол жактабыз деген. Иш-чаранын жүрүшүндө гезиттин азыркы күндөгү актуалдуулугу, дидактика гезитинин тарыхы тууралуу сөз болду. Ошондой эле форумда студенттер тарабынан поэзия айтылып, катышуучуларга концерттик программа тартууланды. Дидактика гезитинин башкы редактору Тургунбай Алдакуловго коноктор тарабынан ыраазычылык каттар, алкыш баракчалар, ардак грамоталар берилип, Сүлүктүү шаарында жасаган үзүрлүү эмгеги үчүн төш белгиси тапшырылды. Жолугушууга Ош шаарынан, Баткен, Жалал Абад облустарынан келген басмаканалардын башкы редакторлору катышып, басма сөз каражаттарынын орду бардык мезгилде актуалдуу болуп келгендей эле интернет доорунда өзгөчө орунда экендиги, гезиттин окумдуулугун арттырууга багытталган иш-чараларды уюштуруу боюнча резолюция кабыл алынды. Газета бүгүнкү коомдо абдан керек деген коңгуроону чогуу чалып атабыз. Анткени гезит окубаган киши эч качан китеп окубайт, журналда окубайт. Ал эми китеп, журнал, гезит окубаган адам бул интеллектуалдык жактан толук кандуу, мен интеллектуалмын деп айтканга акысы жок да. Интернет менен гана чектелип калсак, биз утурумдук гана маалыматтар менен жашап, алып турушуп, негизги жана баалуулуктардан кур калабыз. 2018 жылдын сентябрь айында дидактика гезитинин алгачкы саны жарык көргөн. Пандемия шартына байланыштуу кээ бир учурларда гезит чыкпай турган. Учурда гезит 2000 нуска менен 8 бет, анын 4 бети түстүү, 4 барагы ак-кара болуп ай сайын жарык көрөт. Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамы гезиттин туруктуу аудиториясы болуп саналат. Ош мамлекеттик университетинин ректораты жана кесиптик бирлиги жыл сайын университеттерге эмгектенген окутуучулардын, кызматкерлердин балдар үчүн жаңы жылдык балаты майрамын уюштуруп келет. Балаты майрамы окуу жайдын башкы имаратындагы салтанаттуу жыйындар залында өтүп, ага 12 жашка чейинки 400гө жакын балдар катышты. Кечени жомок каармандары шаңга бөлүп, ыр бийлер тартууланды. Урматтуу ата-энелер, урматтуу кесиптештер, жана биздин келечек жаш балдар, кыздар, балдар, баарыңыздарды ушул өтүп келе жаткан 2024 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ош мамлекеттик университетинин ректораты жана кесиптик бирлиги жыл сайын окуу жайдын жааматынын балдар үчүн жаңы жылдык балаты майрамын өткөрөт. Майрамды Утурлай окуу жайдын жыйындар залында университетте эмгектенген окутуучулардын, кызматкерлердин балдар үчүн жаңы жылдык кече уюштурулду. Келечекте ошол биздин жаш муундар, ошо биздин ага эжекелердин балдары, кыздары, ушул биздин Ош мамлекеттик университетинин студенти болсун, ушул жерде кызматкер болушун биз каалайбыз. Жаңы жылдык балатыга университетте эмгектенген окутуучулардын, кызматкерлердин 12 жашка чейинки 400гө жакын балдары келди. Кечеде балдарга жумок каармандарынан даярдалган жаңы жылдык оюн зоогу көрсөтүлдү. Снег идет, 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 здравствуй, праздник, Новый год. Новый год, Дед Мороз уже идет, он подарки нам принесет и закружит хоровод. Новый год, первый елку принесет, Новый год, принесет хоровод. Очень ждали с бабой елку, наряжали, чтобы добрый Дед Мороз нам подарки преподнес. Целый год мы не шалили, стик для дедушки учили, очень рада мы с утра, Новый год пришел, ура! Бөбөктөрдү кубандырган Аяз ата, аяз кыз балдардын майрамдык ыр бийлерине өкүү болуп, ар бир балага арналган шириндиктерди берди. Белая береза под моим окном, все накрыло снегом, будто серебром. А на праздник елочка нарядная стоит, а на макушке звездочка фиркая блестит. Дед Мороз, он везет подарки в воз, будет праздник у ребят, Дед Морозу каждый рад. Новый год, елка, праздник хоровод,
Дед Мороз уже спешит, всем подарки он вручит. Будет смех, будут лопушки, новогодние зверюшки. Будем петь и танцевать, праздник новогодний отмечать. Иш-чаранын жүрүшүндө ректораттын атынан бөөктөргө белектер тапшырылды. Аябай кызыктуу болду, жакшы оюндар коюлду, балдарга арналган белектер берилди. Ушул чоң иш-чараны уюштуруучуларга, жалпы эле ректоратка чоң ыраазычылык билдирип кетемин. Барыңыздарды жаңы жылыңыздар менен. Ушул жана башка Ош мамлекеттик университетинде орун алган жаңылыктарды Ошмунун бардык социалдык тармактагы баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Аны мен Асылбек Тагайбек уулу алып бардым. Саламатта болуңуз. Ош мамлекеттик университетинин жаңылыктары бардыгыңыздарга кызыктуу болду деп ишенебиз. Ал турсун Ошмунун эмгек жамаатынын жаш балдар үчүн өзгөчө салтанат уюштурулуптур. И даже дети не остались без подарков, и им подарили праздничное настроение. А знаешь, Дедушка Мороз, я хочу остаться здесь и получать знания в Ошском государственном университете. Ошмуда окугуң келсе окуп кал кызым. Анткени Ошмун менен дүйнөнүн эшигин ачсаң болот. Ошмуга өзгөчө макам берилип, 300 университет менен эки тараптуу келишимдерге кол койгон. Кстати, я еще узнала, что студенты Ошгум могут получить диплом из 2 стран. Ооба кызым, Жаштар бизнес паркында 13 жолу тренинг өткөзүлүп, 538 бизнес идея инвесторлорго сунушталган. Сен аяз кыз болуп жүрө бербей, бизнесмен болуп кетсең болот. Вау, Дедушка Мороз, какие еще возможности есть? Аны айтканга чейин жаңы жыл бүтүп калбасын. Сыналгыдан көрө болбойлу кызым. Макул.
2024 жылы Ош мамлекеттик университетине, Ошко, бүтүн Кыргызстанга жакшылыктарды алып келген ийгиликтүү жылдардан болсын. На этом мы с вами прощаемся. Надеемся, что 2024 год принесет нам много-много удач. По нашей древней традиции мы отмечаем Новый год вместе с друзьями, с родными, вместе со всей страной. Жаңы жылыңыздар менен.